Салам балдар. Бүгін біз функциялар деген теманы өтөбүз. Биздин окуу планыбыз боюнча функциялар. Алар менен азыр таанышып чыгабыз. Эң алгач биринчи пункт. Функциялар деген эмне? Функция деген кандайдыр бир фабрика же болбосо завод деп элестетсек болот. Ал жерде керектүү берилиштер иштетилет. Андан кийин чыгууга берилет. Мисалы үчүн, биз аны фабрика деп элестетсек болот. Бул жактан жакшы мисал катары көргөн, мисалы үчүн баштын функционалы киреше кандайдыр бир данный кирет, андан кийин обработка болот, андан кийин чыгат. Давайте функциянын аныкталышы кандай болот? Функциянын инициализация болот. Ал эң алгач мындай негизги сөз def деген сөз жазылат. Def. Вот. Андан кийин функциянын аты жазылат. Функциянын аты каалагандай болушу мүмкүн. Биз переменный инициализация кылгандай эле функцияны да ошондой ат койсок болот. Мисалы үчүн a функциясы. A функциясы ал функцияны бүткөндөн кийин бул жерге скобкага параметрлер жазылат, андан кийин дагы карайбыз. Андан кийин функциянын теласы башталат. Анын теласы, анын денеси вот мындай бош точкадан кийин жазылат. Мунун ичинде байкаган болсоңор, бул жерде пробел пайда болот. Андан кийин биз бул жерге бир нерсени жазсак болот. Function call, да? Function call дейли. Андан кийин эми бул функцияны түзгөндөн кийин, эгерде биз программаны иштетсек, анда биздин программабыз жуманы аяктайт. Биз бул функцияны түздүк, бирок бул функцияны чакырган жокпуз. Бул функция түзүлгөндөн кийин ал функцияны каалаган жерде чакырсак болот. Мисалы үчүн, могул жерде мындай кылып чакырсак болот. Вот. Биз функцияны чакырдык. Мынакей бул жерде байкаган болсоңор, function call деген текст пайда болду. Биз бул функцияны каалаганча жолу чакыра берсек болот. Андан кийин мисалы үчүн print дагы боштук мындай тексттер болсун. Андан кийин дагы кайра функцияны чакыра берсек болот. Эгерде программаны иштетчү болсок, анда карага. Функция чакырылды, function call, андан кийин кайра дагы бир жолу чакырылды, function call, андан кийин биздин текст, андан кийин кайра функция чакырылды. Кыскача ушундай. Функциянын аталышын өзүңөр каалагандай кылып койсоңор болот. Андан кийин бул жерде эми ичине келсек, функциянын денеси. Функциянын денесинде калгандайдыр бир иштерди аткарсак болот. Мисалы үчүн анын ичинде биз переменный жаратсак болот. Мисалы үчүн b равно 5 c равно 7 дейли. Так, жараттык. Андан кийин биз бул жерге дагы бир жолу print жазып, print b так кийин c дейли. Иштетчү болсок, эч нерсе чыккан жок, анткени биз функцияны чакырган жокпуз. Давайте функцияны чакырып коеюн. Эми жазайын. Вот мынакей бизде функция чакырылды. Андан кийин анын ичиндеги переменныйларды биз сыртка чыгардык. Давайте кийинки пунктка өтөлү. Кийинки пункт функцияларды чакыруу жана аныктоону жана функция эмне экенин кыскача түшүндүк. Эми үчүнчү пункт. Параметрлер жана кайрылуучу маанилер. Карагыла. Бул жерде скобка бар. Ал скобкага биз параметрлерди жазсак болот. Мисалы үчүн, int маанисиндеги J деген кирсин, андан кийин string маанисиндеги F кирсин дейли. Так, эгер иштетсек азыр. Бул жерде мындай нерсе болуп, мен буларды туура эмес коюп койдум. Python'до переменный,
анын артына жазылыш керек, же болбосо башкача түрдө болот да. Биз азыр типтерди жазбай эле жөнөкөй эле жазып коелу. J, андан кийин F деген. Мынайды иштетип көрөлү. Вот, иштетсек, карагыла, дагы ошибка чыкты. Бул жакта кандай ошибка? Missing two requirement positional arguments. Бул деген эки аргумент болуш керек, J жана F деген. Сен пустой аргумент менен жөнөтүп койдуң. Ну, функцияны аргумент деп атасак болот. Бул жерде математиканы билсеңер керек. Функцияга аргумент берилет. Вот ошол сыяктуу эле бул дагы ошондой эле аргумент болот. Бул жерде кандайдыр бир аргументтер берилет жана алар анын ичинде обработка болот. Азыр биз эч кандай бир аргумент бербедик. Жана азыр аргумент берип көрөлү. Давайте. J жана F. Биз ага каалагандайдыр бир маани киргизсек болот. Мисалы үчүн 4, анан 8 дейли. Иштетип көрсөк, мынакей ошибка жок иштейди. Но биз байкаган болсоңор, берген параметрлерибизди функциянын ичинде иштеткен жокпуз. Биз аны иштетип көрсөк болот. Коюп көрөбүз. Так, давайте. Ч мына жерден кичине место калтырайын, чтоб түшүнүктүүрөөк болсун үчүн. Давайте так. Андан кийин F'ти чыгарып коеюн. Так. Вот. Function call 4, 8. Вот биз койгон маанилер бул жактан чыкты. Эми карагыла, бул аргументтерди үйрөндүк. Аргумент дегенде сөзсүз эле int тип болуш шарт эмес. Мисалы үчүн биз ага string берсек болот. Тест деген сөз да. Кени биз типти строго көрсөткөн эмеспиз. Вот, мынакей биз койгон тест деген маани бул жактан чыкты. Так, эми карагыла, дагы бир нерсени карап өтөлү. Бул жерде биздин план боюнча кайтарылуучу маанилер. Карагыла, функция бир нерсени кайтара алат. Ну, как математика сыяктуу эле, функция кандайдыр бир значение, кандайдыр бир маанини кайтарышы мүмкүн. Ал кайтаруу үчүн, функция кайтаруу үчүн жаңы синтаксис керек болот. Бул return деген сөз. Return деген ушундай ключевой сөз, негизги сөз, ключ ачкыч сөз. Return деген сөздөн кийин биз кайтарылуучу маанини бул жака жазышыбыз керек. Биз жазабыз, return. Эгерде иштетсек, анда бизде могул ичиндеги эле нерселер иштеди. Карагыла, ичиндеги нерселер иштеп, return тоже иштеди. Но биз аны эч жерден көрбөй атабыз. Бирок могул жерде анын мааниси, бул жерде ошол функция кайтарган маани болуп эсептелет. Биз аны мындай кылып көрсөк болот. Мисалы үчүн result. Давайте result. Мындай кылып туруп, функция кайтарган маанини биз переменныйга ыйгарып койсок болот. Давайте, и результаттын маанисин экранга чыгарышыбыз керек. Давайте print. Так, result равно result дейли. Иштетип көрөлү. Так. Вот, эми карасаңар, result бизде return болуп калды. Вот, return. Так, эми карагыла, эми биз бул жактан бул экөөнүн, давайте string эмес, санын деп кайтарайын. 5. Анда биз эки келген переменнин суммасын кайтарсак болот. Бизде мынакей жыйынтык чыкты 9. Биз 4-кө 5-ти коштук жана результат бизде 9 чыкты. Могул ашыкча нерселерди алып салсам болот азыр. Так. Давайте. Так, result равно 9. Эми функциялар эмне үчүн керек? Функциялар, мисалы үчүн, биз бул жерде кошуу операциясын кылдык. Андан бул жерде дагы башка операциялар болушу мүмкүн, талапка жараша.
Ошол операцияларды биз коддун ар түрдүү строкасында, ар түрдүү жеринде колдонушубуз керек болушу мүмкүн. Ошол моментте бүт функциянын ичиндеги логиканы кайра кайталап жазуунун ордуна биз болгону функцияны керектүү аргументтер менен чакырып коюу үчүн функция бизге керек болот. Бул башкача айтканда биздин кодубуз кыска, түшүнүктүү болушуна жардам берет. Так, давайте дагы бир-эки операция аткарып көрөлү. Бул жактан мисалы үчүн G-ны G-га кошойлу, 10 дейли да. Андан кийин F-ге дагы кошойлу 10ду. Андан кийин экөөнүн суммасын чыгарайлы да. Вот, бизде мынакей мындай чыгарып бердик. Мисалы үчүн бизде ушундай талап болушу мүмкүн. Коддун программанын ар түрдүү жеринде келген данныйларды өзүнө оңго кошуп туруп, андан кийин суммасын кайтарып бериш керек болуп калышы мүмкүн кээде. Ошол жерде биз болгону функциянын өзүн чакырып коебуз. Бул могу логиканы кайра жазып отурбайбыз. Ошон үчүн бизге функция керек. Так, давайте дагы бир маанилүү моментти түшүндүрө кетейин. Функцияда глобальный видимость и локальный видимость. Локалдык көрүү жана глобалдык көрүнгөн переменныйлар болот. Бул эмне дегенди билдирет? Карагыла. Бул жакта биз функция жараттык жана анын телосы бар. Анын телосунда болуп жаткан нерселер бул локалдык көрүү деп аталат. Локальный видимость функция үчүн. Мунун ичинде эгер биз переменный түзсөк, мисалы үчүн h равно 8 десем, бул h функциянын сыртында көрүнбөйт. Карап, print мындай кылайын, h. Көрдүңөрбү? Name h is not defined. Бул деген мындай h деген переменный жок деген билдирет. Анткени биз h'ти бул жакта эле түздүк, ал локально функция гана көрө алат, анын сыртында глобалдык программа бул нерсени көрө албайт. Так, андан кийин карагыла, эми глобалдык переменный, мисалы үчүн биз могу функциянын үстүнө, дайым үстүнө, астына кылсак болбой калат. Үстүнө, мисалы үчүн z деген түзүп туруп, мисалы үчүн маани берип койдук 89. Биз аны функциянын ичинен көрүүгө аракет кылсак, print z. Давайте муну салайын, азыр ашып чыгат. Так. Print z, вот 89, мынакей 89 функциянын ичинен көрүнөт. Бул глобальный переменный, программанын сыртын глобальный жакта турат. Андан кийин байкачу болсоңор функциянын үстүндө турат. Эгер функциянын астына түшүрүп салчу болсок, Ctrl X. Анда деле көрүнөт, анткени бул глобалдык переменный. Бирок кээ бир интерпретаторлордо, кээ бир башка IDE'лерде бул нерсе көрүнбөй калышы мүмкүн, анткени Python код өйдөдөн төмөн карай аткарылат. Ошондуктан кээ бир интерпретаторлор мындай учурда ашпай чыгарышы мүмкүн. Так, вот. Негизги түшүнүк ушунда. Функциялар негизи кодду кыска жана кайра иштеткенге мүмкүнчүлүк бере турган жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошон үчүн функцияларды колдонобуз. Ушуну менен кыскача сабакты аяктайбыз. Мен силерге тапшырма жиберем. Жана суроолор болсо группага жазгыла. Жана сөзсүз түрдө код жазсаңар, өзүңөр жакшы түшүнөсүңөр.